Жетиштүү негиз мыйзамы логиканын 4-чү мыйзамы. Биз китепти окуп атканда же болбосо ютубтан жаңылыктарды угуп атканда же адамдар менен сүйлөшүп атканда бизге бир маалыматтарды айтышат да. Анан көбүнчө тезистер айтылат. Тезис деген бул далилди талап кыла турган ой да. Анан ошол адамдар тезисти айтат дагы, тезисти айткандан кийин бизге далилдеп бериш керек. Далилин биз уккандан кийин ага ишенебиз же ишенбейбиз, же болбосо далили жетиштүү эмес деген жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Эми карайлы, формуласы кандай экен? Жетиштүү негиз мыйзамынын формуласы төмөндөгүчө экен, мына көрүп атасыңар. Конспектилеп отургула. Туура ой дайым далилденген болот дейт. Далилди талап кылат экенбиз, биз чечим чыгарыш керек болсо. Анан жөн эле достор менен сүйлөшүп отурган болсок, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп отурган болсок, эч кандай чечим эмес, жөн эле маалымат берип аткан болсо, угуп жөн эле угуп отурсак болот. Мына карагыла, кандай гана көз караш болбосун, анын авторунун ыйгарым укуктарына карабастан, анын ишенимдүүлүгү жана жетиштүүлүгү ачык айкын болгон аргументтер менен далилденүүгө тийиш дейт. Мисалы, авторитеттүү бирөө эле айтып койсо, мисалы үчүн эртең макул жаан жайт деп аябай авторитеттүү адам айтып аткан болсо, биз ишене бербейбиз деген сөз да. Далил керек баары бир. Сен канчалык сыйлайсыңбы, авторитеттүү адамбы, анын сөзүнө ишене бергенге болбойт экен. Ал сөзүн айтса, сөзүнүн аркасында бизге факты керек, факты. Ошол фактылардын биринчи факт, экинчи факт, үчүнчү факт берилсе, ошолорду аргумент деп коет. Далилдөө үчүн тезисти негизге фактылар жана чындыктар дейт. Чындык гана колдонулат. Бардык пикирлер, болжолдуу пикирлер таштанды катары ташталат дейт. Мисалы карагыла, факты менен пикирдин айырмасын үйрөнөлү да. Биз өткөндө дагы айттык го, мына канча дүйнө жүзүндө канча адам болсо ошончо пикир бар деген ойду да билесиңер. Ушинтип айтылат го, ар кимдики өзүнчө чын, ар кимдики өзүнчө чын, анан депчи. Бул болбогон нерсе. Чындык бирөө эле болот. Пикир миллион миллиард болот. Бирок себеби адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү бар да. Ал ар ким өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша өзүнүн пикири бар, ооба. Бирок чындык бирөө эле болот. Ошондуктан биз пикир, ошол адамдын өзүнүн ой пикири менен анан чындыктын фактыны көрсөтүп атат. Мына карагыла. Фактылар дейт, мына газетада мындай дейт. Коммунисттерге 150 адамдан турган агитация үчүн өтө көп акча керек дейт. Мисалы үчүн гезитте жазылып турат дейли да, ушундай. Гезитте төмөндөгүдөй текст бар. Мына ушул жазылып тургандыгы өзү факт. Бирок чындап эле көп акча керекпи? Бул факт эмес да, бул жөн эле пикир. Көрдүңөрбү? Бул далилденбеген пикир болуп атат. Ошо газетада жазылгандыгы факт. Ушул сыяктуу да, мисалы азыр силер ютубту ачсаңар, интернетти ачсаңар, толтура нерселер жазылып турат, анан далили жок болсо эч кандай пикир бекен же факт бекен айырмалашыбыз керек да. Факт эмес нерселерге ишенүүгө болбойт. Мына экинчи мисалды карайлы. Столдун үстүндө бир стакан суу турат дейт. Бул факт. Суу турса, көрүп атсаң, бул факт. Бул тууралуу ар кандай пикирлерди айтсак болот дейт. Карагыла. Бир стакан кир деп бирөө айтышы мүмкүн. Же болбосо аябай суу сап аткан адам бир стакан сууну көрсө жөн эле сүйүнүп кетет да, керемет, кубаныч депчи. Ар ким өзүнүн баягы психикалык, өзүнүн ички психикалык, эмоционалдык абалына жараша көргөн бир эле фактты ар кандай айта берет экен, баягы ар кандай чечмелей берет өзүнүн билгенинче. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн мына факт бирөө болсо, пикир ар башка болуп атат. Анан пикирлерди биз эмне кылбайт экенбиз? Бизге жетиштүү негиз боло албайт экен. Ошон үчүн эң биринчи факт, пикирди айырмалай билели. Андан кийин балдар, фактылар
Биз алар жөнүндө кандай ойлогонубузга карабастан баары бир бар дейт. Мисалы үчүн ошол эле стакан бар болсо, столдун үстүндө турган болсо, эмне болуп атат? Суу биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир бар. Чынбы? Бар. Пикирлер адамдын психикалык абалына, инсандын өзгөчөлүгүнө жараша боло берет экен. Анан баягы өзгөчөлүгү дегени билим тажрыйбасы ар кандай, Тезистердин пикирлер менен негизделиши вербалдык диарея деп атайт, эми салыштырып айтып койгондо, оору да бул. Мисалы үчүн тезис деген мисалы айтылып аткан ой болуп атат го. Мисалы үчүн бир стакан кир десе, ошол стаканда суу турса, бир стакан мусор же кир турат десе, анан аны эмне үчүн кир деп айтып атасың десе, мен ошондой ойлойм деп койсо, мисалы адам айтып атат да, о өзүнүн пикири менен далилдеп атат да, ойлойм десе, өзүнүн эле көз карашы болсо, муну жөн эле менталдык оору катары эле кабыл алса болот экен, менталдык оору деп. Дагы азыр үйрөнөсүңөр, мына карап тургула. Биринчи мисал мына. Тезистердин пикирлер менен негизделиши, мисалдар мына. Биринчи мисалды карайлы балдар. Ал жаман адам деп айтып атат да, мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн силерге келип эле там бир адам тууралуу сураштырып атсаң, ал жаман адам деп коет. Анан бул тезис да. Эми ошол тезисти эмне үчүн ошондой айтканы бизге аргумент керек да. Далил керек. Биринчи аргумент. Мен ал жөнүндө жаман сөз уктум, же болбосо элдер аны жаман деп атат. Көрдүңөр? Бул пикир менен негиздөө. Логиканын 4-чү мыйзамы боюнча тезисти пикир менен негиздегенге болбойт экен. Акылдуу адам баалоодо этият болот дейт. Баалоо деген мисалы ошол бул баалоо деп атабыз, же болбосо ошол бирөө тууралуу өкүм чыгаруу десе да болот. Мисалы эми өкүм десе баягы биз жогорку деңгээлде түшүнөбүз да, баягы сот өкүм чыгарып атат депчи. Жол биз мындай отуруп эле эртеден кечке эле ичибизде баалоо процесси жүрүп отурат да. Мисалы сен азыр түз эфирге сабакка кирсең дагы, мисалы мени карап там ичиңерден үндөр чыга берет го, эми эмне болгон сабак, кандай сабак, же болбосо мындай кийип алыптыр, кийими мындай экен, мага караганда мындайраак экен, мен акылдууракмын деп, мындай адам дайыма адамдын ичинде сезим баягы үндөр чыгып турат го. Биз сындап турабыз да бардык нерсеничи. Ошол процесс жүрүп турат да. Ошондо бул мисалы үчүн мен ал жөнүндө жаман сөз уктум деп атпайбы? Анан ар ким процесс бул адамдын ичинде болуп жүрүп атат, бирок биз дайыма эмне кылышыбыз керек экен? Анын негизинде эмес, фактылар. Бизге далил керек экен. Ошо жаман адам болсо, чын эле канча адамга жамандык кылганын кожуналарына барып сурайсың. Мындай эгерде чын эле аныкташ керек болсочу, тааныштарын, анан өмүр баянын көрөсүң, эмне кандай шарттарда болуп атат, а может ар кандай шарт болушу мүмкүн да. Биз андай нерсени кылгыбыз келбейт, изилдөөлөрдү кылгыбыз келбей эле эмне кылабыз? Оңой эле жаман же жакшы деп айтып коюш оңой да. Акыл эстин мындай эч кандай эмгекти талап кылбайт. Чатка жаза берсеңер болот балдар. Азыр теманы мен түшүндүрүп өтөм, дагы кичине кененирээк бар мисалдар. Мына түшүнбөсөңөр суроолорду чатка жазгыла, анан аягында тапшырма берем. Анан калганын WhatsApp группадан талкуулайбыз. Мисалы, ошондо акылдуу адам баалоодо этият болот дейт. Ошондо баягы ичибиз бирөөнү көрүп эле сындап кирип атпайбызбы? Ошол нерседен акылдуу адам өзүн сактайт экен. Мисалы үчүн, эгерде силер логикалык ой жүгүртүүнү үйрөнгүңөр келсе, анда ошо ичиңерде болуп аткан сын пикирлерге укпашыңар керек биринчичи. Ал чын айтып атабы, ичиңерде өңгө баягы ишениш керек деп коет го. Каяктан ишенесиң? Калп айтып атабы? Билбейсиң да. Бул логиканын 4-чү мыйзамы боюнча жетиштүү болуп эсептелинбейт. Акылдуу адам бир пикирдин жалган болушу мүмкүн экенин дайыма эстейт дейт. Жалган болуп калышы мүмкүн пикирлер, факт эмес да. Акылдуу адам эч качан пикирге таянбайт дейт. Ой пикирге таянбайт экен.
жөн эле ойлор келе берет. Аны логикалык байланыштырышыбыз керек. Аны эми биз буюрса курста үйрөнөбүз, Мына экинчи мисалды карайлы. Россиядагы реформа, бул атайын мисалдар алынган, мына карагыла. Россиядагы реформалар Россиянын гүлдөп өсүшүнө алып келет дейт тезис. Бул баягы 1990 СССРден кулагандан кийин баягы учурундагы алынган 92-жылы баягы статьялардан алынган мисалдарда көрдүңөрбү? Россиядагы реформалар Россиянын гүлдөп өсүшүнө алып келет дейт. Бул тезис. Реформалар жакшылык алып келет, гүлдөп деп атпайбы? Анан буга улуу экономист Чубайс ынанган дейт. Баягы Анатолий Чубайс деген кыйын экономист бар экен далардачы. Жаңылыктарда көп эле угуп калат. Анан ошонун ою болуп атат да. Бул көрдүңөрбү? Экономист улуу болсо дагы айтып койсо, бул анын ошо экономисттин пикири гана болуп атат да. Бул логиканын 4-чү мыйзамы боюнча адамдын пикири жетиштүү негиз болуп эсептелинбейт экен. Көрдүңөрбү? Бул негизсиз билдирүүлөрдү эч нерсе менен далилденбегендерди жиндилик деп койсо да болот дейт. Бул логикага жатпайт экен бул эч кандай. Мисалы, дагы эле ошол газетада мына алынган мисал бар экен. Ельцин дагы мындай деп ойлогон деп жазылып турат да. Жарым жылга чейин баардык үчүн кыйын болот, андан кийин баалар төмөндөп, керектөө рыногу товарлар менен толтурулат дейт. Мисалы үчүн. Анан 92-жылдын күзүндө экономика турукташып, элдин жашоосу бара-бара жакшырат деп. Бул баягы президенттин айтып койгон ою да, мисалы. Бул болбойт экен, мындай конкреттүү фактылар эмес, жөн эле айтып койсо эле ишене берген болбойт. Эми карагыла, кийинки жетиштүү негиз мыйзамынан 4 эреже келип чыгат дейт. Жазабыз мына 4 эрежени. 4 эреже келип чыгат. Биринчи, аргументтер ишенимдүү далилденген болуш керек. Ошол баягы аргумент деп атканда тезис биринчи айтылып атат, мына реформалар гүлдөп өсүшүнө алып келет, мына тезис. Же болбосо ал жакшы адам, бул тезис. Анан экинчи эмне кетип атат? Аргумент кетип атат. Көрдүңөрбү? Ошол аргумент эмне болуш керек деп атат? Биринчи мына эреже боюнча далилденген болуш керек дейт. Ошол тезисти күчтүү баягы бекемдеп айтып аткан аргументтер негиз катары кабыл алып аткан далилденген болуш керек экен. Эгерде бул эреже бузулса дейт, эки логикалык катанын бири пайда болот. Жалган аргумент же шашылыш, жыйынтык. То есть аргументи же жалган, же жыйынтык шашылыш. Мисалы, жалган аргументтин маңызы дейт, аргумент катары атайлап айтылган калп колдонулат деп атат да. Атайлап айтылган калп. Мисалы мына мисалдарды карайлы. Мына өлкөдөгү демократиялык реформаларды, өлкөдөгү реформалар элдин басымдуу көпчүлүгү, басымдуу бөлүгүн жактырышат дейт. Реформаларды өлкөдөгү элдин басымдуу көпчүлүгү жактырышат дейт. Бул жөн эле тезис. Тезис дегенди түшүнүп калдыңарбы? Любой эле бир айтылган биринчи бир сүйлөм айтылса, мына бул жакшы бала, жаман бала, там өлкөдө өнүгөт, 200 балл аласың десе, мисалы үчүн, мындай жакшы болот десе, бул тезис болот. Анан аркасында эмне керек экен? Аргумент айтылыш керек экен. Муну өлкөнүн баардык эли кубануу менен айтууда дейт. Бул аргумент кетип атат мына. Эми карагыла, бул жерде бардык деген сөз бар. Биз муну көбүнчө эле жашоодо колдонобуз, карап турула. Аргумент жалган дейт. Себеби өлкөнүн бардык эли деп айтыш үчүн өлкөдө жашаган бүт адамдардан сурамжылоо кылып чыгыш керек дейт. Сурамжылоо алып чыгыш керек. Өз кезегинде мындай ишти жүзөгө ашыруу практикада мүмкүн эмес, чынбы? Мисалы үчүн Кыргызстанда 7 миллион адам бар болсо, анан анын 6 миллионунан сурап чыгып, анан бардыгы деп айтып койсок болбойт да. Бирок биз 6 миллионун сурамак тургай, 1000ин да сураганга убактыбыз жетпей атат да. Анан бирөөнөн, экөөнөн, үчөөнөн сурап туруп эле анан бардыгы деп айтып коет. Макул, бирөө үч эмес, 1000 10 миңди сураган күндө дагы 10 000 кишини сурадык, анан ушундай деп цифраны тагыраак айтса, бул чындыкка жакын болот да. Ошол себептен муну эч кандай мүмкүн эмес нерсени айтып, бардыгы класстагы 2 окуучу жаман болсо, бардык класс жаман деп айта берген, бул жетиш
жетиштүү негиз мыйзамын бузуп коюу болуп калат экен да, логиканын 4-мыйзамы. Көрдүңөрбү? Ой жүгүрткөнү мына ушундай ой жүгүртөсүңөр. Шашылыш жыйынтыктын так далилденбеген пикир колдонулат. Мына мисалы карагыла. Биринчи мисал, өмүр адамга бир жолу берилери белгилүү дейт. Бул пикир, аргумент да, пикир, аргумент катары пикир эле берилип атат. Жашоонун мааниси андан бардыгын алуу. Бул тезис. Мисалы, тезис айтып атат да, жашоодон бардыгын алыш керек, колдонуп калыш керек, анан өмүр бир жолу берилери белгилүү. Жөн эле пикир. Болбойт да мындай нерселер. Мына карагыла. Адам маймылдан жаралган или тараган дейт, жаралган десе да болот. Тезис. Барбы? Биологияда бар да ушундай. Маймылдан жаралган. Бул пикир Дарвиндин теориясы менен далилденген дейт да мына. Пикир менен далил. Пикир менен далилдөө. Бул Дарвиндин ою болчу да, ал жөн эле. Ал көргөн эмес, эчтеке кылган эмес, ал жөн эле бир гипотеза, болжол айтып койгон. Ошону айтып койсо, анан ушул тараган экен деп анан такыр эле ишенип алып, бул дагы мындай акылсыздык нерсе да, көрдүңөрбү? Дарвиндин теориясы илимий божомол, пикир, гипотеза деп атабыз. Мына эми карагыла. Көп эле учурларда дейт, атайлап же жалган же далилденбеген аргументтер табигый нерсе катары берилет. Чынбы? Мисалы, Озек Иречте мына эки адам сүйлөшүп атса, бирөө мына бир сөздү айтты, экинчи сөздү айтты, анан сөз дегенибиз ошо тезис да. Анан улам үстү-үстүнө айтып, анан эч кандай аргумент келтирбесе, экинчи адам баягы өзүнүн мындай түшүнбөй атса деле, анан мен ага улам тактап суроо берүүдөн уялып калат да адам. Анан мени мындай түшүнбөй атат экен деп ойлоп калбасын деп көбүнчө унчукпай эле кала берет. Сабак учурунда деле мисалы окуучуларга түшүндүрсөң, анан суроо барбы десең, жок көбүнчө эле. Анан как будто мындай түшүнүп кыйратып ийгенсип эле отура берет да, окуучулар делечи. Окуучулардын сырткары чоң адамдарды деле алсаң ошондой көбүнчө. Анан суроо берип калса, баягы мен тупой деп ойлоп калбасын, анан муну түшүнбөйт экен деп ойлоп калбасын деп унчукпай отура берет. Анан бирөө суроо берсе, анан экинчиси андан кийин кошулуп, биз да ушуну сурайлы дедик эле деп анан баары кошулуп сурай баштайт да, эгерде бирөө баягы сурасачы. Көрдүңөрбү? Бул адам баягы ичинде текебер болот го. Мен кыйынмын же болбосо анан деген сезим бар да баары бир. Ушул дагы сезим, мына текеберчилик логиканын мыйзамын бузууга алып келет экен. Логикалык мыйзам бузулса, биздин чыгарган жыйынтыктарыбыз туура эмес болуп калат экен. Экинчи, аргументтер жетиштүү, салмактуу болуш керек деп атат. Жетиштүү, баягы факты бар болгон күндө дагы ал жетиштүү. Мисалы карагыла. Аргументтер чын болуп, бирок жетиштүү болбосо, элестүү байланыш деп аталган логикалык ката пайда болот. Элестүү байланыш, мына карагыла. Римдик укуктануучу элестүү байланыш катасынан сактанууну эскерткен. Мына карагыла. Бир адам өлүп жатат дейли, төшүндө бычак сайылып турат, Анан мындай бирөө кирип келатса, бирөө төшүндө бычакты кармап турса, ушу сен өлтүрдүң дегенден сактангыла деп атат да, мына ошо римдик укуктануучу. Себеби ал бычакты кармап турушу төшүндөгү, ал аны сайып салды дегенди түшүндүрбөйт деп атат. Может, ал аны сууруп аткандыр дейт да. Көрдүңөрбү? Мындай көз менен эле көрүп, же кулак менен эле угуп аткан нерсе бул баягы сен ойлогондой эмес деген нерсе да, баягы шашып ушул эле жыйынтык чыгаргандан сактангыла деп атат. Бул аргументтер жетиштүү, мындай адамдар көбүнчө эмоцияга алдырып ийет да. Эч кандай логикалык ой жүгүртүүнү токтотуп туруп элечи, буга практика керек аябай. Ошон үчүн балким бул киши өлтүрүлгөн адамдын көкүрөгүнөн бычак сүрүп жаткандыр деп айтып атат. Мына көрдүңөрбү? Ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бирөө да сага баягы жаман бир сөз айтып берсе дагы, же болбосо сен бир нерсени көрүп калсаң, туура эмес кылып аткан, сразу эле жыйынтык чыгарып там болбойт экен. Экинчи мисалга, мына эгерде тезис логикалык жактан бир чыныгы негизден келип чыкса, анда ал негиз далил катары жетиштүү болот дейт, чыныгы негизден келип чыкса дейт. Мисал үчүн карасаңар, мындай жакшы бир мисалда келтирилген да.
Улуу ата мекендик согушта 27 миллион совет адамы курман болгон дейт. Бул билдирүү да, билдирүү, тезис катары. Демек согуш жыйынтык чыгарылып атат да. То есть бул моунусу биринчиси билдирүүбүз, бул аргумент катары кабыл алсак болот да мына муну. А тезисибиз могу болуп калат да мына. Согуш СССР элине каршы жүргүзүлгөн. То есть бул бир эле сүйлөм айтылып атат, бир эле аргумент жетиштүү болуп калып атат. Көрдүңөрбү? Ошондо эски латын макалында айтылат дейт, мына далил санга эмес сапатка жараша бааланат. Чынында эле бир нече фактылар жетиштүү болсо, тезисти калың китеп менен негиздөөнүн кереги жок болот. Көрдүңөрбү? Дагы аргументтер тезиссиз далилдениши керек дейт. Баягы бул жерде далилдөөдө круг деп коет да, айлампа пайда болуп калат. Мисалы үчүн карагыла. Аргументтерди тезис менен далилдөө мүмкүн эмес, антпесе далилдөөдө тегерек логикалык катасы пайда болот. Мисалы кара, өлкөдө экономикалык өсүш бар, бул тезис, биринчи айтылып аткан ой. Анткени чыгымдар азайды дейт. Бул аргумент катары берилип атат да. Эми чыгымдардын азайганын далилдегилечи деп ошо сүйлөшүп аткан адам сураса, аргументтерди далилдегиле деп сурап атат, көрүнүп эле турбайбы, өлкөдө экономикалык өсүш болуп атпайбы деп кайра могу тезистин өзүн айтып коет да. Аргументти тезис менен далилде. Аргумент тезиссиз далилдениш керек экен. Өз алдынча күчкө ээ болуш керек да. Ошондо мындай ката бар. Анан төртүнчү мына карагыла, аргументтер, билдирүүлөр жана тезис логикалык жактан байланышкан болуш керек дейт. Экөө бири-биринен келип чыгыш керек да. Мына карагыла. Эгерде тезис логикалык жактан билдирүүлөрдөн келип чыкпаса, анда ой жүгүртүүдө келип чыкпайт деген логикалык ката пайда болот. Көрүп атасыңарбы, балдар, мына ушундай логикалык каталар бар. Буларды дептериңерге жазып алып, анан күнүмдүк турмушта, тексттерди окуганда ушуларды карап анализдейсиңер. Ошондой эле кийин да көрөсүңөр, аналогия, сөйлөм толуктоо, окуу жана түшүнүү, логиканы талап кылган маселелерде, эсептерде, суроолордо мына ушул төртүнчү мыйзам, карама каршылык мыйзам, барабардык мыйзам, үчүнчүсү жок мыйзамдарын, төрт мыйзамды колдонуу аркылуу табабыз да. Мына карагыла, мисалы төмөндөгүдөй жакшы мисал бар да, карасаңар. Египет фараондорунун күмбөздөрүнөн зым табылган дейт. Ошонун негизинде, зымды таап алган негизинде бир египтолог да, байыркы Египетте телеграф белгилүү болгон деген божомолун айткан дейт. Бул божомол айтып атат, божомол биринчи. Бул тууралуу уккан дагы бир изилдөөчү ассириялык падышалардын күмбөздөрүнөн зым табылбагандыктан байыркы Ассирияда зымсыз телеграф мурунтан эле белгилүү болгон деген бүтүм чыгарган. Ошондой кылган экен, карасаңар. Албетте египтологдун да, ассирологдун да ой жүгүртүүсүндө эч кандай логикалык байланыш жок. Чынбы? Жөн эле бир зым таап алса эле анан телеграф белгилүү болуптур деп урдура берген болбойт да. Көбүнчө биз мындай нерселерди байкабайбыз. Биз ошентип мына египтолог айтып аткан болсо, кыйын изилчөөдөчү болсо, ошондо ойдо айтып атса, деп эле угуп кала бербей, докажи, далилде деп сурашыбыз керек да. Эми бизге турмушубузга, жашообузга чоң таасир бере турган бир эме болсо да, чечим чыгарганга баягы таасир бере турган бир маалымат болсо, биз дайыма далилди аябай талап кылышыбыз керек. Ошон үчүн келип чыкпайт деген логикалык ката экстраполяция учурунда келип чыгат дейт. Азыр могу жаңы терминди жазып алсаңар болот. Экстраполяция деген некен чакан үлгүдөгү алынган натыйжалар чоң үлгүгө жайылтылганда пайда болгон учур. Бул мындай кичине илимий терминдер кетти. Чакан үлгү дегенибиз, мисалы, жана айтып кеттик го, Кыргызстанда 7 миллион эл бар болсо, элдин баары макул ошого ыраазы болуп атат деген да айткан, мисалы үчүн деген ойду айтыштан мурун баягы 10 000 кишини сурап чыгып атат да. Ошо 10 000 кишини сурап чыккандыгыбыз чакан үлгү деп айтылат да. Аз тандоо, аз эле бир группаны биз чакан үлгү карап чыгып атабыз. Анан ошолордун баары ооба десе, 10 000 киши ооба деди, все, бардыгы ооба дейт деген жыйынтык, бул экстраполяция деп коет да. Муну дагы индуктивдүү шаш мындай
шашылып жыйынтык чыгаруу деп дагы коет да, мына жөнөкөй сөз менен айтканда. Бирок бул терминдерди дагы үйрөнө бергиле балдар. Так, суроолор жок экен пока. Эчтеке түшүнүксүз болуп атабы же түшүнүктүү болуп атабы? Мисал, мына ошол мисалдардын бири мына аналитикалык борбор мектепте 3000 окуучу окуса, алардын 400-үнөн тест түрүлү алып, жыйынтыгы начар чыкса, мына чакан үлгү, мектеп жаман окутат, чоң үлгү деп жыйынтык чыгарып койду дейт. Бул мындай нерсе болбойт. Ошол мен айтып аткан мисалдын дагы бирөөсү мына. Мисалы мына. Бул жалган далилдер саясатта жана күнүмдүк турмушта көп кездешет. Саясатта дегенибиз дагы эмнеге? Себеби баягы калпты көп айтып элди ишентиш керек да, ошондо мына атайын жалган далилдер, буларды псевдо далил деп дагы айтат. Мына карасаңар жөнөкөй эле, мына хиджаб кийбеш керек, себеби эмне деп атат? Мисалы жөн эле ал арабтардын кийими. Мисалы үчүн бир киши араб келип ошентип айтып койгон болсо дагы, мисалы, ой бул биздин жөн эле кийим да, анан силер бизди туруп алдыңар деп койсо, анан бир киши айтты, мисалы, чакан үлгүнү бирөөнү бардыгына жайылтып атабыз. Бизде деле баягы Россияга иштеп келип зарплатасын ала албай калгандар, ой аяка иштегенге болбойт, или там казактар жаман, или там түндүк жаман, түштүк жаман деп бөлүп ийишет го. Или суунун аркы өзүндө жашагандар жаман, или бул көчөдөгүлөр жаман, или 10 класс. Бул болбойт да, логикалык ката. Мындай ой жүгүртүүдөн алыс болуш керек, качыш керек. Акча жок болгондуктан там айлык берилбейт, свет жок, анткени өчүрүлгөн, ушундай мисалдар көп да. Эгерде аргументтер ишенимдүү жана жетиштүү болсо, анда так жооп ооба же жок болушу керек дейт да. Сен угасың, же ооба дейсиң, же жок дейсиң. Эгерде аргументтер жетиштүү болбосо, анда жөн эле далилденген жок. Мисалы үчүн ишенбесең, жок, далил жок. Же ооба дейсиң, же жок дейсиң, же далил жок. 3 жооптун эле бирөөсүн бересиң да, анан билбейм, ойлонуп көрөм эмес да, көрдүңөрбү? Мындай четкий эгерде ойлонсоңчу, же жок, же далилденген жок, ишендим же ишенген жок. Көрдүңөрбү? Ооба, жок, же далилденген жок. Көңүл бургула дейт, мына карагыла. Жетиштүү негиз мыйзамы барабардык мыйзамы сакталганда гана иштейт. Барабардык мыйзамы боюнча баягы эгерде бир сөздү айтсаң, маанисин өзгөртпөй туруп, ошону кечке сакталыш керек да. Мисалы, мына карагыла. Тезис биринчи кетип атат. Мына саясатчылардын милдети жашоонун сапатын үчүн күрөшүү. Бир тезис айтылып атса, могу жерде жашоонун сапаты деген түшүнүк, биз баягы түшүнүктөрдү караганда аныкталган эмес түшүнүк тууралуу да кененирээк да түшүндүрүп берем. Башка сабактардан да көрсөңөр болот. Булар тууралуу да кеңири токтолгом да, түшүнүктөр боюнча. Жашоонун сапаты дегенди ар ким ар кандай түшүнүп алат да, балдар. Чынбы? Жакшы бала десе деле ар ким ар кандай түшүнөт. Жаш бала деген деле мисалыбыз бар эле. Бирөө 6 жашар, бирөө 7 жашар, бирөө 17 жашарда айта берет. Бул аныкталган эмес түшүнүктөр колдонулганда барабардык мыйзамы сакталбайт. Анан барабардык мыйзамы сакталбаса, жетиштүү негизибиз дагы иштебей калат да. Көрдүңөрбү? Бул мыйзамдар бири-бирине мындай байланышкан. Мисалы, адамдын укуктары демократиянын жетишкендиги дейт. Ошондо экинчи тезис. Мисалдарды карап көрөлү. Муну дүйнөлүк тажрыйба тастыктап турат дейт. Мисалы, могул мисалды толук окуй турган болсок, саясатчылардын милдети жашоонун сапаты үчүн күрөшүү. Муну дүйнөлүк тажрыйба тастыктап турат. Адам укуктары демократиянын жетишкендиги дейт. Бул экинчи тезис айтылып атат. Могу биринчи тезиске дүйнөлүк тажрыйба тастыктап турат десе, дүйнөлүк тажрыйба болсо кайсы тажрыйба, кантип тастыктап атат, мындай общий жалпылап сүйлөп атат да, көрдүңөрбү? Өтө эле маалымат жалпы берилип атса, эч кандай жыйынтык чыгара албайсың. Ошондо баягы ошентип жалпы сүйлөп койсо, анан отуруп как бы мындай түшүнгөнсүйсүң, бирок ошол эле учурда эчтеке түшүнбөйсүң да. Анан суроо, логикалык жактан суроо бергиңер келсе, бир сөзүн кармайсыңар дагы, мисалы үчүн демократиянын жетишкендиги же болбосо дүйнөлүк тажрыйба десе,
Кандай тажрыйба, эмне болгон тажрыйба, кана бир мисал көрсөт, мына уже чукуп баштайсың да, көбүрөөк суроо берипчи. Ошондо мына көрдүңөрбү, логикалык ой жүгүртүү, логиканын 4 мыйзамын сактоо бул жетиштүү негиз. Мына жашоо сапаты деген эмнени билдирет, кимдики, кандай, мына ушундай нерселер бар да, көрдүңөрбү? Ушул 4 мыйзамын сакташ үчүн мына ушундай ыкмаларды колдоносуңар. Булардын баардыгын кайталаш керек. Балдар, анан үй тапшырма практикум, биринчи практикум кылабыз. Төмөндөгүдөй билдирүү бар экен, мына электромобилди сатып алуу ички күйүүчү кыймылдаткычы бар унааны сатып алууга караганда үнөмдүү болот дейт. Бирөө ушинтип айтып атат да. Анан биз көбүнчө эле бензин вообще куйбасаң ошол үнөмдүү болот экен, анда электромобилдер жакшы дейсиң да сразу эле. Сразу эле логиканын 4 мыйзамы боюнча андай эмес. Эмне кылышыбыз керек? Бул жерде билдирүү жетиштүү. Бул тезис айтылып атат да. Эми ушул тезис чынбы же жалган экенин билиш үчүн бизге эмне керек? Аргумент керек. Биринчи аргумент, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи аргументтерди карайсыңар. Бул силерге үй тапшырма болот. Как бы кичине мини сочинение кыласыңар да, эми баягы кагазга түшүрүшүңөр керек да оюңарды. Ошону жазып мага көрсөтөсүңөр. Кичине изилдөө жүргүзөсүңөр, интернетти карайсыңар, ар жак бир жакты карап, видеолорду карап изилдөө жүргүзөсүңөр. Мына бул жерде мына жетиштүү негиз мыйзамына шайкеш келүүсү үчүн күйүүчү майдын басым, техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдарды эске алуу менен бул эки типтеги автоунааларды сатып алууга жана эксплуатациялоого, эксплуатация дегенибиз колдонуу, кеткен чыгымдарды салыштыруу түрүндө далилдер талап кылынат дейт. Көрдүңөрбү? Мына электромобилдерди зарядканын баасы жана башкалар. Өзүңөр да карайсыңар. Изилденишибиз керек, эми ой жүгүртүшүбүз керек, карайбыз, сураштырабыз, анан аргументтерибиз мына биз сабакта өткөндөгүдөй мындай четкий жажынакай болуп далилдеп туруш керек. Үй тапшырма түшүнүктүүбү?